Мал чарбачылыгы боюнча ишкерчилик кылган Самудин Айдаров банктан 3 жылга насыя алган. Ай сайын убагында келип насыясын четинен төлөп турат. Карантин учурунда ишкерлиги токтоп калган мезгилде банкка насыя төлөөнүн мөөнөтүн 2 айга узартып туруу өтүнүчү менен кайрылган. Карантин убагында арыз жаздык башчыларына, атына. Бизге 2 айга жеңилдик берди. Ошо жеңилдик мына бүтүп атат азыр, четинен кички төлөп атабыз. Ошонун баарын тең көңүлгө алып, РСК банкы бизге жеңилдик берди. Төлөгөн жокпуз. Ошо абдан жакшы болду да бизге. Айыл чарба менен алек болгон кишилерге жеңил болду. Кардарларына жеңилдик берүү менен катар РСК банкы COVID-19 пандемиясынан улам келип чыккан чектөөлөргө карабастан быйылкы айыл чарбасын каржылоо 8 долбоорун ийгиликтүү ишке ашырууда. Натыйжада иштин ыргагы жана көлөмү былтыркы жылдын деңгээлинде сакталып калды. Бул долбоордун алкагында фермерлер, айыл чарба тармагындагы ишкерлер жеңилдетилген насыяларды ала алышат. Процентная ставка составляет... Насыялар максатын алайык 3 жылдан 5 жылга чейин, пайыздык чени 4-төн 11 пайызга чейин, ар бир субъектке 30 миллион сомго чейин комиссиялык төлөмдөр берилет. Ошону менен бирге 1 жылга чейин жеңилдетилген мөөнөт жана субъекттердин карыздарын кайра каржылоо да каралган. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.